Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен бул сапар Өзгөн районунун Саламалык айыл өкмөтүнө караштуу Аракөл деген эң алыскы айылына барып, ошол айылдагы Роман Гүлнара деген энебизди куттуктаганы кетип атам. Москвадан келини уюштуруп ушул буйрутманы, ушул передачаны, программаны атайын суран деле балдары, кыздары, неберлери коштоп, азыр саналуу мүнөттөрдө ошол Аракөл деген айылга жетип барам. Байкап туруңуздар, программага катталыңыздар, лайк басыңыздар. Роман Аксакал менен Гүлнара энебиздин сүйүнүчүн сиздерге тартуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр ушул өтө алыс жайгашкан экен, туурабы айылдарыңыздар? Аракөл өтө алыс экен, бирок ошого карабай Роман Аксакал менен Гүлнара эже, Гүлнара энебиз ушунун үйүнө келдим. Ушул аксакалдардын менин алдыман баласы тосуп чыкты. Айнагүл деген келинчегиңиз бар, Бар. Ошол келинчегиңиз атайын ушу менин программасына атайын буйрутма берип, ошо кайненем менен кайнатамы ушул кыштын кыран чилдеси деп коер элем. Бул жак ушу чилде экен да. Куттуктап коеюн деп ниет кылган экен. Сиз менен албетте кабардар болсо керек, анда ушул подаркаларды ала бериңиз. Тиякта гүлү турат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушинтип кыбырап атып келип калдым. Жүрүңүз эми. Алдыга баштай бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Бул Аракөл деген Аракол деп дагы айтылат экен, Аракөл да? Аракөл өзү, Аракөл. Эки аты улучат болсо керек. Сиз канчанчы баласы болосуз? Мен экинчи баласы болом. Уулдардан экинчиси. Уулдардан экинчиси. Ошондон жана үчүнчүсү болом. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, карды көрдүңүздөрбү? Мынакей кар. Шаарда кар жок, ошон үчүн кечип алайын деп. Затыңыз ким? Атым Эрнис. Эрнис мырза менен чогуу кирип баратабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, энелерди куттуктоо, энелерди сыйлоо, жолдун катаал экенине карабай, аба ырайынын катаал экенине карабай, мынтип ишке ашып атат. Энебиз какта? Үйдө. Атакебиз какта? Үйдө. Жүрүңүз анда. Чакыр. Бияка чакыра бериңиз. Ата-эненин көзүнүн тирүүсүндө баягы барктап калайлы, көңүлүн көтөрүп калайлы деген ниет болгон экен да сиздерде. Ооба. Жалпы канча бир туугансыздар? 6 бир тууганбыз. 6 бир туугансыздар. 2 уул 4 кыз. 2 ұл 4 қыз. Батыр экен да өзү, Бул өтө алыска жайгашканы менен айыл. Бирок өтө көрктүү экен, мындай жерде жашоо. Бул жерге жетиши өзү керемет. Жайкысын жайлап эле болсо керек бул жерлер, Мындан нарда жайлап элебиз. Мындан нарда кетет айылдар. Ой. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр жайында сиз дагы дача кетебиз. Кандайсыз эле? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Ошентип жол айылдын алысыгына келип калдык бияка. Ушу менин программасы, Мына ушул менин бейишим ата-энем деген гүл сизге. Айнагүл деген келиниңиз жана кыздар балдарыңыз, нерлериңиз атынан кабылдап коюңуз. Анан бул жолук ушул атайын менин программасынын рахмат чыгарылышына ушул Айнагүл деген эме келиниңиз дагы ушул бүгүнкү күндү аябай ниет кылган экен. Рахмат балдарым. Bunun içinde Ernest деген балаңыз да бар, уюштуруучулардын эң баш сап башында турат мына ушул. Бар, эч нерсе айтпайт мага. Рахмат келгениңерге. Кандай кабыл алдыңыз эми? Кандай таасирленип атасыз эне? Сүйүнүп атам ушу биринчи. Караңчы, энелерге жолукту салынып койсо эле көркүчөйүп калат, Мынакей.
Ушу балдарыма рахмат. Мен бул дүйнөдө тапканым 6 бала менин дүйнөм. Ушулар менен сыймыктанам. Ушулар бар болсун. Ата-энеси менен, балдарым менен, келиндерим деле келиндер эмес, менин кыздарымдай. Ушу бактылуу болсун. Булардын бактысы менин бактым. Мен kesin. Hazır smartphone менен келинчегиңиз күтүп турат эле, 3 адам дагы күтүп турат да. Чала калсаңыз видео бузуп менен байланыштыра калалы, себеп дегенде. Мени алдашып аткан. Бүгүн мен эң чоң балам 13 февралда туулган. Onun 38'ge çıktı balam. Eң чоң улуңуз. Eң чоң улум ошол. Жакшы, өмүрлөрүн берсин. Келгениңерде ошо жолдун алыстыгын. Менин программасын көрүп турасызбы? Көргөнмүн телевизордон, мындай жайлоодон келген мезгилде көрүп калабыз ютубтардан. Ооба. Рахмат. Ушул менин программасына ушул менин дагы ненем жакшынакай болуп кошулуп калсын, орду бар деп ниет кылышкан кыздарыңызга жана балдарыңызга, келиниңизге, мына ушул уюштуруучусу келиниңизди, ушул Айнагүл келиниңиз тууралуу айтып бериңиз. Канча жылдан бери көрүп элексиз? Мен келиними 1 жыл болуп калды ушу келип кеткендерине. Келип ушул үйдү ушу балдарым салды, балам еген кичинекей уулум, бул кичинекей ушулерниз ушул үйлөрдү салып, апамдар, энемдер, ата-энем ушул үйдө жашасын деп ушул үйдү салды, бизге ушул үйдө жашап атабыз. Ушул Россиядагы азыр бизге буйртма берген келиниңиздин, балаңыздын үйү ушул, Ушул ооба, эң кичинекей буйртма берген үйү ушул. Мен кайненеми өз апамдан да артык көрөм деп ниет кылган Айнагүл келиниңиз азыр дагы тынбай байланышып келип атты. Айылда бир аз байланыш начар болгондугуна байланыштуу. Азыр токтоп калды, бирок азыр эриниз балаңыз байланышканга аракет кылат. Ал арада ушул эне айтсаңыз, эми ушул сиздин ар бир сөзүңүз кийинкилерге бир кеңеш, ушу үлгү болуп калсын да, тарбия болуп калсын эне. Мына ушул мүнөттөрдө, мына ушул канча жашка чыктыңыз, ушул сиз 6 баланы эрежеге жеткиргенде кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз деген сыяктуу, жаш кезде эмне кызматтарды кылдыңыз деген сыяктуу. Мен жаш кезимде биринчи ушул 79-жылы 10 бүткөндө Жалал Абадта Александр Сергеевич Пушкин атындагы училищеда начальный класстык педагогикалык окуу жайын бүткөнмүн. Ушул өзүбүздүн мына Жомарт Бөкөнбаев мектебинде иштедим, мугалим болуп. Пенсияга чыккандан кийин ардактуу эс алууга байланыштуу, ушу чалым ишине байланыштуу Байбиче жайлоосунда жайлоого чыгабыз. Ушу. Ушул азыр чалыңыз келиңиз эми. Мына ак кардын фонунда бир сонун кылып чыгарып коюнчу Роман аксакалды. Айылдын эң аттуу баштуу аксакал экендигиңизди ушу сурап келе атып адамдардан угуп келдик. Мына Айнагүл келиниңиздин ушу Россиядан атайын заказ кылган ушу балаңыздын, эриниз балаңыздын, неберелериңиздин, калган кыздар балдарыңыздын атынан сизге мына ушул белек. Ичинде Кудайым буйруса ар бир намазыңызда ушул балдарыңызга, кыздарыңызга, келиндериңизге ушул жакшы бир батаңызды тилеп туруңуз, а. Мына Роман аксакал менен дагы мына сүйлөшүүнү баштадык. Мына ушу канча жашка чыктыңыз, аба? 62-ге чыктык. Бүгүн кимиңиздердин туулган күнүңүздөр? Чоң баламын. Чоң балаңыздын. Мына ушул кыздарданчы, кыздардан туулган күнү жокпу бүгүн? Жок, кыздардын туулган күнү эмес. Бүгүн мындай деген максат коюптур ушул Айнагүл келиниңиз. Ата, кайнатам менен кайненем эң алгачкы балалуу болгон күнү. Ооба. Турабы? Небересинен туулган күнү ошондон бошпу? Алып келе бериңиз, баардыгын тартылат азыр. Ушул неберемдин туулган күнү бүгүн. Эми аксакал өзүңүз кана бир жакшы сөздөрүңүздү роло бериңиз эми. Бөлгө сенен туулган күнү. Бул тез. Неден баштайбыз? Окуучулук күндөн. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз аба? Ошондон баштаңыз. 78-жылы орто мектепти бүткөнмүн. Аны бүттүп эле Токой чарбасына приказга өтүп, ошо Токой чарбасына иштеп армияга кеттим. 80-жылы аягында Москвадан келгем армиядан кайтып. Ошо бойдон Токой чарбасында иштеп атам. Кудайга шүгүр. Ошо даражага жеттик. Бала чакалы болду. Жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарды үйлөдүк, кыздарды Жайладык дегенсе баардыгын, Эрнис мырза, Россиядан чыгып атышабы балдары? Кана келип туруп ата-энеси менен бир сыйра амандаштырып, учураштырып алалы. Урматтуу мына ушул кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мына ошентип мен сиздердин эң алыскы деген айылыңыздарга келип жетип, мына алдымда менин алдымда бейиштин образында болгон ата-энеңиздер турат. Амандашып учураша бериңиздер. Жакшы балам, өзүңөр кандайсыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Жакшы.
Жақсы. İşleriniz жақшыбы? Жақшы өзім, рахмат балам сілер үшін мені сыйласаңар сілерді Құдайды. Оған күніңіздер менен апа құттықтаймыз. Көп жашап біздің бешкенемізге бар болыңыздар. Рахмат балам, сілерді бар болғыла. Şu kişideki belirgisi de çoğun alıp önemi alıp bağımızдар. Рахмат, маға бұл белектен да қымбат белек сілерсіңер балам. Дүниеде тұрмышта тапқан сілер алты баламсыңар. Шулар менің бейішім, шулар менің келешекте дүнием, тапқан бар дүнием шулар. Апа оғандас, Жақшы қызым, сен қоғамыз жақшы. шүгір, рахмат, өзіңер қанда. Birinci günümüz menen Rahmat. жақшы көрөз, алтыным апам мен. Рахмат, Eşlerim men, Atabek olsa bizim işinizge var bolmazlar. Sizlerdi toğatlı жақшы көрөz. рахмат. Çoğuz, sizler tağımdık. Мен да сілерді сағындым. Рахым. Мына атаң. Ата қандай? Ой, жақсы қандай. Денсаулығыңыз жақшы? Отырасың ба, Тәжбе? Жақсы. Құттықтаймыз деді. Ömrünüzler uzun bolsun. Gelinleriniz men de sıraşыңыздар. Мәлі рахмат. Қандай жақсы? Жақсы қандай. Отырасыңар ба, Тәжбе? Жақсы рахмат. Кіші-кішіке белегіңізді чоң алып, неме ұлпаңыздар, атаққанлар ұлпаңыздар. Рахмат. Айды, чоң рахмат. Жақсы қараңыздар. Батмапаң айтып келбейсің? Өміріңіз ұзын болсын, рахмат. Айтқаныңыз келіп, чистер бағады. Қандай сәті? Денсаулықтар жақсы? Жақсы ба? Қандай жақсыңар ба? Бірінші атені болғандар, мен құттықтаймын ата. Майды, рахмат. Денсаулығыңыздар болсын, өміріңіздер ұзын болсын. Тыныш болыңыздар. Тез келсін. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Романова. Мына ушул белеңиздин ичинде анан Рахмат балам. өзүңүз ачып бемир алып көрөсүз. Ошол Рахмат баардык силерге нерсени да чоң. жайнамаздан баштап Өмүрүңөр узун болсун. замзам суга чейин Рахмат. комплектовать этип беришти. рахмат. Эми ушу өзүңүз тууралуу айта бериңиз, эми ушул балдарды эрезге Болуптур, жеткизиш ишкерге үчүн ийгилик. кандай эмгектерди Болуптур, ишкерге кылдыңыз ийгилик дегендей. балам. Болуптур балам. 83 yıl uylanğam. Şu kampir menen. İştegenimiz жақсы, бұл мұғалім әлі. Мен Тоқачарбада. 84 жылы ошо чоң балам байыш өрөлгөн. Ушул күнү Ооба. биринчи ата энелик статусту алдыңыздар. Ошондо алган. Ana ошо. Балдарды чоңойттуга 4 кыз, 2 улубуз бар. Ушу ак куудай болгон Гүлнара энебизди кантип таап алдыңыз? Мына ошондон да бир. Ушул үй бүлөлүк архив үчүн сүйлөп бериңизчи, кантип таап алдыңыз? Bunu men birinci Akterek'te muğallim ele buldum. Ошондо таанышып, ana şöyle. Ben үйленіп қалдық. Жылдызы тура келіп қалған екен. Туура айтасыз. Эми ал убакта кыз келиндер армияга барып келгендерине карап, жигиттердин мындай бир ушул жактарына карачу эле, азыр эми муундар азыр байлыгына карап калбадыбы эне, туурабы? Ушул мезгилде ушул кандай болду? Сиз ушул Роман Аксакал ушул сизге биринчи сунуш киргиздиби? Ооба. Жаш кезекте биз ата энебиздин тилинен чыкпайт элек. Мен Актеректе ушу атам менен бир тууган Асылкан деген эжем бар. Ошол жерге мугалим болуп келгенбиз. Ошол бул жактан ата энеси менен биринчи эжемдер тааныш экен. Анан бул экөөбүз капыстан таанышып калганда анан абжем айтты, жакшы жеринен тааныйм деп айтты. Анан бул экөө сүйлөшкөндөн кийин анан мен да туура көрүп майли. Ар кимдин өзүнүн бир тагы жаман жакка түшпөйт го. Келечекте баарыбыздын бактылуу болушубузду кааласа керек деп ойлойм мен. Ошон үчүн ушул экөөбүз баш кошуп. Канча жыл болуп калды баш кошконуңуздарга? Жарым кылымга жетип калдыбы? Калды, 40 жылдан ашып калды. Мынакей эми ушул учурдан пайдаланып ушу Айнагүл келиниңиз тууралуу дагы бир ирет кеп козгоюн деп турам. Бүгүнкү күндө ушу кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле тууралуу айтып бериңиздер. Келин негизи кайненеге бир аз жакыныраак болот эле. Бул келиниңиздер экөөңүздарга тең бирдей экен да? Не десем, бул менин 2 келиним бар болгон. Менде 2 уулум бар, 2 келиним бар. 2 келин тең деле мен келин дебейм, кыздарымды эле көрөм. Экөө тең эле жакшы, мен жаман деп аялбайм. Айнагүл Жапокеч айтып кетсем, ушундай болгон сырын апа мынандай кылалы деп төгүп дайым ушинтип сырдашып, сүйлөшүп турат. Мен Айнагүлдү жашында эле онду бүткөндө эле алгам.
Ошон үчүн жаш кезинде келгендиги үчүн мага ушундай бизге жакшы жакын алып байыр алып калса керек деп ойлойм. Биздин жакындыгыбыз ушул нерседен деп ойлойм да. Өзүңүздүн кызыңыздай эле болуп калган, Өзүмдүн кызымдай эле бала көрөм. Сагындыңызбы келиниңизди? Келиндеримди экөөнү тең сагындыңыз. Экөөнү тең эле сагындым. Кийинки келиниңиз тууралуу айтып берсеңиз. Эң чоң келиним Барчынай. Бул Барчынды биз ушул Өзбекстандын Кубасай шаарында ошо Кубасайдан алганбыз. Ал келиним деле. Эми Өзбекстандык деп айтылганы менен өзү тагы түбү кыргыз. Жакшы келиндерим деле. Ушундай бир нерсе болсо ой бөлүшүп айтып турат. Мына кайнатабыз дагы бир-эки сөз кошкон атат. Ушу келиндер тууралуу айтып бериңичи. Мына бүгүнкү күндө кайната менен келиндин ортосунда, кайнене менен келиндин ортосунда мамиле кандай? Сиздердин маалыңыздарга караганда. Эми кайнаталык мен балдарымы, келиним, кызым дейм мен ага да. Же балам урушкан эмесмин. Өзүмүн биринчи семья менен экинчи семьянын айырмасы болот. Кыз деле баш жерге барганда кыялдардан окшош болуп калат. Шартына байланыштуу. Бирок андай эмеспиз биз. Тегиз ушу. Келиндериме да тегиздим да. Уулума деле, кызыма деле. Эми урматтуу мына бүгүнкү күндүн ээлери, мына ушул сиздерди атайын ушу кыздарыңыздар, балдарыңыздар баардыгы ушул биринчи ушул биздин өзүбүздүн ата энебиздин ата энелик статусту алган күнү деп атайын куттуктап атышкан учурда. Ушул учурдан пайдаланып, ушу алыста жүргөн, жакында жүргөн балдарыңыздарга бир ыраазычылык билдирип койсоңуздар. Алыста жүргөн ошо уулум Байыш, кыздарым Мерим, келиндерим Барчынай менен Айнагүл. Ушул талаада жүрөсүңөр балдарым, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, эч такыр кыйналбагыла. Ден соолуңарды берсин Кудайым. Алла силерди колдоп жүрсүн. Мен силерге чексиз ыраазымын. Рахмат балам. Кандай ата экебиздин сөзүн угалы эми? Бизден Байыштын уулган күнү акшы күндөрдөн болсун, мындай уулган күнү көп өткөрсүн. Ушу кампири менен, бала чакасы менен. Ошондой эле кызыбыз Мерим, келиним Айнагүл, Барчын келин, Дарыкөл, Жаннат, эми Россияда жүргөндөр. Ушулардын эң соолугу болсун, иштен илгери болсун. Аерде болсо да эң соолук болсун да. Мен айтканыңыздар келсин. Эми ушул учурдан пайдаланып, эгерде туура көрсөңүздөр, ушул балдарыңыздар, ушул менин энем программасына мен ата энеми киргизип жатып дейт. Алыста жүргөндөр өзгөчө. Үнүн угуп турушум керек дейт да, мен апам менен атамдын экөөсү бирөө дейт. Бир жакшынакай бир куплет тартуулап койсун деген бир өтүнүчтөрүн билдиришти. Азыр ушул сырттан эметели, анан үйдүн ичинде да тартабыз аябай сонунчу. Кана эми бир энелик, балага арналган ырлардан бирди. Кистелер бактым. Кече жөнөттүлөр. Балдарым менин бактым ай, балдарым жүрсө бактылуу, каткырып дайым жүрүшсө мен дагы кошо жүрөмүн. Турмуштан алган белегим, балдарым менин сыймыгым. Картайым күлүп жүрүшсө, карыткырып дайым жүрүшсүн. Карылык торун сүрөсүн, жанында кошо жүрөмүн. Алтыным менин балдарым, ай дүйнөдөн тапкан белегим. Ой, рахмат, үнүңүзгө береке. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Гүлнара элебиздин жакшынакай болгон, булбулдай болгон үнүн уктуңуздар. Бул албетте, бул үн, бул образ кийинки небере чеберелер, балдар кыздар үчүн өтө чоң байлык болуп эсептелинет. Мынакей эми акырындап ушу үйгө кирсек, үйгө кирип анан уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Кана жүрүңүздөр, жүрүңүздөр. Бир кичине интервью алышым керек болуп калды. Ушул айыл тууралуу айтып берсеңиз, ушул айылдын керемети тууралуу айтып берсеңиз. Бул айылды эми Кудайталы жасагандай берип коюптур, эми бейиштеги кылып. Суусу, токою,
экология жактан абдан жакшы да жашоо. Birinci balalığıda uşul ayılda oldunuz mu? Uşul Bayış degen uğlunuzdu. Atene statusunda o yerden algaz. Birinci atene olup uşul balalı bolgon ayılda uşul jere. Uşul jaşka gelgençe uşul жерден эч жака талалап чыкпадыңыз. Жок. Ушул жерден иштедиңиz, ушул жерден пенсияга чыктыңыз. Токойшолбода иштеп ушу. Эсибиңи сүйгөндөн кийин ал чыккыңда келбейт экен да ушул кесиптен. Туура. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Айнагүл айымдын кайнатасы Роман аба менен кыскача маек курдук. Ушундай керемет сүрөт менен өткөргөн экенсиздер да. Караңчы ойбой, сонунго. Сүрөттү, үй бүлөлүк сүрөттү ушу былтыр кыздарым, ошондо дагы келиндерим, кичинекей кызым Даригүл. Жана атын ата албай калыптыр, ал укса капа болуп калбасын, ошо баардыгы эле ошо Россиядагы кыздарым жылда ушинтип бөлүшүп, ушундай кылып өткөрөт, бирок бүгүнкү бул сюрпризди мен күтпөдүм. Билген да жокмун, ойлонгон да жокмун. Эми бул белектен дагы мына ушул белегиңиз дагы өзгөчөлүк менен айырмаланат. Себеп дегенде мына ушул сиздердин тартымыңыздар менен, сиздердин ушул программа менен башка кыздарыңыз, неберелериңиз ар дайым эстеп жүрүшөт, эми. Бар болуңуз, урматтуу көрүүчүлөр, мынтип кыргыз эч качан үйгө келгенде дасторконсуз узатпайт дегенде, мынакей дасторконду салып, жакшынакай болуп Гүлнара энебиз, сиз бул жакка өтүп алсаңыз ата кеңиздин жанында, сизден бир ата менен эненин жанында отуруп бир маек алалы, бул дагы сиз үчүн эстелик болуп калпасын, эне. Келиң эне, сиз бияка өтүп кете бериңиз. Калган майда-чиделердин неберелериңиздер көп экенин алып келип ташый берет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мырза, мынакей ата энеңиздин жаныңызда отурган бул мындан өткөн бактылуулук учур жок болсо керек деп ойлойм да. Şu ата эне тууралуу айтып бериң, өзүңүздүн ата энеңизди бир мактаң, бир даңктаң, ушул секундтарда бул бир келген шанс да. Мен ушу ата энем менен сыймыктанам. Ушу жашка жеткирген, ушу даражага жеткирген. Ушу не кылсак да ушу ата энемиз деп кылабыз. Ушу ата энем бар экен, бактым бар. Байлыгым дең, а? Байлыгым. Канча күн көрбөй калсаңыз эле сагынып баштайсыз? Мен ушу Россияга барам, 6 айда кайтып келем ушу сагынып. Башка иште жыйынтып ата энеми көрөйүн деп эле кайра 6 айда келем. Баары бир 6 айда келип, 3 ай, 2 ай туруп кетем. Жакын арада кайра дагы кетесиз. Кайра кетем. Кече жаңы жылда эле келгем, жаңы жылдан кийин келдим. 11-inde. Сиз үчүн ата эне деген ким? Мен бул не деп айта алсам? Чексиз бакыт. Чексиз бакыт. Сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес, э? Сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Чексиз бакыт. Ушулар бар, бактым бар. Ушулар бар, көңүлүм ачык дайым. Ушулар бар, сүйүнүчүм дайым чектелбейт. Ушул колдон келсе эмне белек кылмаксыз, ушул эгерде адамдын колунан келсе ата энеңизге? Өмүр, ден соолук. Эч качан ушу карыбаса, эч качан жаныңыздан алыстабаса, жаныңыздан кетпесе эч, а? Кетпесе. Ушул белек кылмаксыз, мына урматтуу көрүүчүлөр, Эрнис мырзанын өтө бир жан дүйнөгө таасир этүүчү сөзү, мына эгер белек кылсам дейт, колуман келген болгондо дейт, мен өмүр менен ден соолук белек кылмакмын дейт да. Мына ушундан өткөн сөз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлнараны айтсаңыз, мына ушул мугалимдик турмушту кыйла эле баштан кечирипсиз, э? Ушул өзүңүздүн деле ушул мугалимдик тарбияңызды көп берип, шакирттериңизden бир топ болсо керек, э? Ушул тууралуу айтсаңыз, ушул азыркы күндө пенсиядасызбы? Азыр Кудай кааласа ушу пенсиядамын. Мен аябай жакшы коллективдер менен иштедим. Биринчи мен мугалим болуп келгенде алгачкы иш жолумду Актерек айылында Актерек мектебинен баштагам. Ал жерден өзүм кесибиме байланыштуу иш болбогондуктан пионер вожатый болуп иштегем. Андан кийин өзүм кесибим менен иштедим. Ошо жакшы окуучулар бар. Көргөн жерде эжеке саламатсызбы дейт. Мендеги ошондон бакыт нерсе жок. Ошондон өткөн бакыт жок. Мынтип балдарыңыз кутуктап, келиндериңиз урматтап турган мындан өткөн бакыт жок деңиз, э? Ушул бакыт чексиз мага бакыттар. Чексиз бакыт, мынакей.
Эми ушул үйдүн кожоюну катары ордодо отурасыз да, эми ушул балдарыңызга өзүңүздүн бир көңүлүңүздөн чыккан, бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айта бериңиз эми. Балдар көрөт сөзсүз. Жаман кем сүйлөйт. Көп сүйлөп өткөн, бирок маанилүү сүйлөп өткөн, өтө маанилүү сүйлөп өткөн. Мына көп жылдан бери ушул экологияны коргойм, жаратылышты коргойм деген эмгектенип, анан пенсияга чыгып, дагы эле пенсияда жөн отурбой, дагы эле ушул экологияны коргойм деп аракетте экенсиз, ооба. Кийинче ушу балдарыма деген байлыгым балдарымда. Ушу эксиз ушу байлыгым ушулар. Ушулар ден соолук болсун, өмүр узун болсун. Şu baldarım deme, gelinlerim, baldarım, kızlarım. Жана небереңиздин туулган күнү деген небереңиз кайсыл? Мынакей небересинин туулган күнү экен, мынакей. Туулган күнү неберемин. Бул кайсы балаңыздын баласы? Кичинекей укам баласы, Жаныш деген. Şu неберемдин туулган күнү бүгүн. Чоң баламын туулган күнү менен бирдей экөндүкү. Fevral'ın 13. Şu balага ömürüm uzun bolsun balam. Şunday tuğulgan günlerin köp ötkörüver. Baktılуу bol. Kırgızstandaki yaxşı yaşlardan bol. Ata-enene kayırımdуу bol. Bul adamlar kim bolot saga? Атам чоңы. Чоң атаң, чоң энең жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кана кандай бир жашына бир куттуктачы гана бир ушул учурдан пайдаланып. Энең атаңы кантип жакшы көрөсүң? Тусуям. Катты сүйөм. Кандай адамдар бул адамдар сен үчүн? Жакшы эле. Жакшы эле. Ай азамат. Сен канчага чыктың бүгүн? 11. 11ге чыктың, а? 11ге чыктың. Ай азамат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул небересинин да туулган күнү экен. Мына ушул небересинин туулган күнү Роман абабыздын, Гүлнара энебиздин бүгүн биринчи жолу ата-эне болуп, биринчи балалуу болгон күнү менен бардык кыздар, келиндери коштоп, куттуктап жаткан учуру. Небереңиздин туулган күнү менен да куттуктап коерсуңуз эми мынакей. Не дейм, менин уулум Элмарбек, өмүрүң узун болсун балам, өрүшүң жайык болсун. Сен да ушул байшабаң, эни сабаң жолунда тартып ушундай ата-энеңди сыйлаган, кадыр барктуу балдардан болуп чоңоюшуңа мен чын жүрөктөн тилектешмин. Эми ушул менин энем деген программа тууралуу деги эле ушул ата-энелердин ортосундагы мамиле, балдарынын, кыздарынын, келиндеринин ортосундагы мамиле тууралуу кандай сизге жакты ушул программа, ушул сюрприз? Мен биринчиден ушул программа аркылуу силерге иштеп аткан силерге чоң ыраазымын. Ишиңерге ийгилик. Канча жерге барсаңар да талыкпай, ушу кыйналбай барып келип атасыңар. Силердин программаңарда көп көрөм. Ишиңерге ийгилик каалайм. Өмүрүң узун болсун, сенин дагы үй бүлөң менен бактылуу өмүр сүрүшүңө, карлык боорун сүрүшкө мен чын жүрөктөн сага тилектешмин. Амин. Ушул программа өркүндөп өсө берсин. Амин, айтканыңыз келсин. Ата-энесинин да батасын алалы, сөзсүз түрдө. Ушул ата-энесин сыйлаган адамдарга карата өзүңүздүн аксакалдык кеңешиңиз? Ne deyiz Siz de tutmalısın dedi. Programmaga. Sizlerge ушунча иштеп атканыңыздарга рахмат. Ел үчүн ушунча программа деметип чыгарып атканыңыздарга, сиз да ушу бала чакаңыз менен уулуңуздун, кызыңыздын, тууган уруңуздардын ушу ынтымак болуңуздар. Эбере көрүп, чөөлө сүйүңүз. Ушу көп жашаңыз. Рахмат. Чексиз бакыт каалайм. Рахмат. Ава сиздер дагы бар болуңуздар ар дайым.
Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Он сегиз миң аламдын ээси Алла, сизди да мени да жараткан Алла. Пайгамбар белгилеп айткандай апа, бейишим таманын астында тура. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Асырайт балам деп, мерим толгон жүрөк. Айланып күйүнгөн эне гана, ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам апакем, жаным дүйнөм берекем, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын
Asıl apakem Haruva kuyuyorum menekem ay Apakem ay Бейишим апамды пылтырдағын тартып етішкен екен. Бұл жолқысы программа арқылы келіп қалды. Жылда келіп тұрған. Жылда. Құдай бұйырса, жылда құттықтап тұрсаңыздар, жылда шақырсаңыздар келіп тұрарым. Құдай қаласа жылда шақырасыз. Бұл азыр құттықтап атқан қызыңыздың аты кім эле? Бұл қызымның аты Жаннат. Бұл көп сөйлей бербейді. Мындай бір нәрселерді айтпайды, ошонун ордуна кызы поздравить етіп отат. Қыздар орысша оқыған үшін сөйлеген сөздер да орысша болып қалды да. Рахмат. Мындай урматтуу көрсөлөр, Россиядан Жаннат деген кызынын куттуктоосун көрдүк. Чоң атаң тууралуу айтчы кана. Кана? Эне сизди жакшы көрөм. Чоң атаңды да кош. Чоң эне сизди жакшы көрөм. Ай, рахмат. Мынаки. Мына кана сүйлөп болачы кана? Ошо мен мына жакшы сүйлөйм. Кана? Чоң ата, эне узак өмүр каалаймын. Өмүрүңүздөр узун болсун. Көп жашаңыздар. Мен айткан. Биздин пешенебизди көрсөң. Рахмат. Кана? Сүйлө. Ошо кол коюп. Кана? Баштадык. Баштай бер. Жакшы кыз экен да бул. Апам менен атам жакшы көрөм. Өмүрүңүз узун болсун. Көп өмүр жашасын, узак өмүр каалайм. Ой, мазамат, азамат. Кана сен сүйлөп койчу кана, сен үйрөттү го кана, сен жакшы сүйлөйт окшойсуң. Кана? Кана? Эне таш көрөм. Атам таш көрөм. Ай, азамат. Азамат. Кана, бирөө ырдап бере алабы неберелериңиздерден бирөө? Сен, ой, азамат, мынакей, не бересиз? Кана? 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 Баштадык. Наркырда турсун, ойлонуп турсун. Кана? Берека туруп алып, могу энебиздин жанына. Алыс кетсем үйүмөн кабатырланып, күнү табай санага батып, кара чачыңа картып, бизди чоңойтуп, рахматымды айтсам да, даманыңан өпсөм да, азык кылат апаке. Апакемдин манайы ачык болсун ардайым. Орубатчы апаке, узун өмүр каалаймын. Алтын апакем. Ой, азамат. Үйүбүздүн көркүсү, бейиш үйүбүз. Балдарымы чоңойтуп, урмасыйын көр. Небере да жетелеп, алар саңа эркелеп, узак өмүр сүрүңүз. Апакемдин манайы ачык болсун ардайым. Орубатчы апаке, узун өмүр каалаймын. Алтын апакем. Менин апакем. Ай, азамат, рахмат. Кана эми кел. Кана сен ырдайсыңбы? Ырдай бер, кана. Кече ырдаттың го? Энекем, дүйнөдө табылбас береке. Сен дагы кенең сак болоюн, ай, орубай. Рахмат. Болот, ушу жагы да аябай сонун болду. Сиз да жанына тура бериңиз.
Жырдабайсыз бирок. Жакшы. Ушундай тура бериңиздер. Эми урматтуу бүгүнкү менен программасынын катышуучулары Роман Аксакал менен Гүлнара энебиз ушул жалпы журтка бир батасын берип койсун, а? Кана Омин. Sen tursan qattiq men berem. Mayli. Tinch bo'laylik, omon bo'laylik. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Yüzümüz har doim jarıq bo'lsin. Shu bola chaqani Qirg'izistondan yaxshi yönüp ketişi. Bola chaqalar buni shu beshinasida. Tinch bo'laylik, omon bo'laylik. Омин aytganыңыздарга сен. Программасын алып келген сагата чоң рахмат. Ушул эли журтубуз менен эл ичинде сен дагы аман бол балам. Денсаулыкта бол. Ишиңе ийгилик. Чоң рахмат балдар кыздарыма, келиндериме мен чексиз ыраазымын. Рахмат кыздарым, балдарым, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Силер да алыста жүрөсүңөр, өмүрүңөр узун болуп, дени сак жүрө бергиле. Мен силер менен сыймыктанам. Омин айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип биз бул жолку программанын дагы кезектеги чыгарылышын ушул Өзгөн районуна караштуу Саламалик айыл өкмөтүндөгү Ара Көл деген айылдан жыйынтып отурабыз. Аман болуңуздар. Роман Аксакал, Гүлнара эне ушул экөөңүздөр Кудайым буйруса ушундай жакшылык, ушундай сүйүнүчтөр менен 100гө чыгыш эч кеп эмес. Жаштын ниетин берет дейт. Мына небереңиздер дагы кичинекей небереңиздер дагы ушул тилекти билдирип атышат. Кудайым буйруса сиздердин жакшылыктарыңыздар келели. Жакшы туруңуздар. Аман болуңуздар. Мынакей урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мен жогоруда Роман Аксакал менен Гүлнара энебизден сүйүнүчү сиздерге тартуулап бердим, аракет кылдым. Өзүнүн эң жакшы көргөн эки келини жана балдары, кыздарынын бүгүнкү сүйүнүчүн ушул жогоруда ататалган энелер аябай толкундануу менен кабыл алды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ата менен эненин, кайнене менен келиндин, кайнене менен кайнатанын келинге болгон мамилесинин бул сүртүмдөрү кийинки муунга тарбия иретинде сабак болуп калсын деген максат ишке ашып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ата энеңиздерди, жалпы эле энелерди, аталарды ушинтип көзү тирүүсүндө сыйлап, урматтап коюңуздар. Эң дүйнөдөгү алмашкыс белек ушул программа болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.